Карасаң, ушул кийим бойдон көлгө чыгып, азыр көлгө түшүп алдында чыгып баратат. Биздин дин фанаттары пайгамбарыбыз керек болсо көлүбүзгө колун гана салган дейт. Эми булар кандай түшүнсө болот? Мен мисалга туура эмес эле көрүп атам. Ушул жерге келип суудан чыккандан фигурасынын бүт баары көрүнүп атат. Мына көрдүңөрбү? Кудайга түзүнөн түз туура эмес кылгандар ушулар деп ойлойм да. Бишкекте аялды сүзгөн айдоочу из жашырган. 2024-жылдын 21 күнү саат 8:30 чамасында Бишкек шаарынын Проспект жолу менен Аларчинский көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз айдоочу белгисиз суунада жөө өткөлдөн жөө жүргүнчү аялды сүзүп, унаа окуя болгон жерден ак түстөгү Honda Odyssey унаасы качып кеткен. Милициянын кайгуу кызматы башкармалыгынын издөө бөлүмүнүн кызматкерлеринин жүргүзүлгөн издөө иштеринин жыйынтыгында окуяга шектүү айдоочу 1969-жылы туулган ЧИ кармалып тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Унаа каражаты айып коргоо токтотулуп, тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз. Анткени бул сиздин каналыңыз. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Алайда Toyota'нын мас айдоочусу милиционердин погонун жылуу алды. Ош облусунун Алай районунда айдоочу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкеринин баш ийбей погонун жылуу алган, ал кармалды. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү турмуш басылмасына тастыкталган маалыматка караганда 25 күнү саат 16:00 чамасында Алай районунун Жибек жолу аймагында спирттик ичимдигин ичип алган айдоочу жол тескөөчүгө орой мамиле жасап, баш ийбей каршылык көрсөткөн. Алай райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызмат өтөп жаткан лейтенант Салмор Маматемин уулу нөмөтүндө Кара Суу районунун 1992-жылы туулган тургуну СТнын башындагы Toyota 4Runner унаасын токтоткон. Айдоочу лейтенантты оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, кийин турган формасынын погонун жууп, экөө кармашып кеткен. Тергөөгө чейинки текшерүү иши боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалып, айдоочу спирттик ичимдигин ичкендиги аныкталган. Анын унаасы айып коргоого токтотулду. Садыр Жапаров: акыл эси токтол элек карындашым үчүн элден кечирим сурайм. Кабар агенттигинде өлкө башчы Садыр Жапаров менен кезектеги маегин курду. Анда агенттик президенттин жакындары тууралуу коомчулукта талкуу жаратып жаткан маселелер боюнча суроо узатып жооп алды. Жакындарыңыз өздөрүнүн жеке жашоосунда коомчулукка жарыялоодо сиз менен кеңешеби же сиз аларга эң жогорку мамлекеттик кызматыңызды эске алып, кандайдыр бир талаптарды коесузбу? Анткени буга чейин да Азат Нуркожоева соц тармактарда унааларын, иштеген жеринин сүрөттөрүн жарыялап, талаш-тартыштар менен коштолгон талкууларды жаратты эле. Албетте, бир туугандарыма жана алардын балдарына талаптарды катуу коем. Мурдагылардын катасын кайталабайлы, мамлекеттик иштерге кейлигишпегиле деп дайыма эскертип келем. Кейлигиштербейм. Баягы элибиздеги күлгөнгө күлө жетем деген сөздүн калети жок. Мурдагы башкаларды сындап койчу элем. Эми өз башыма келип олтурат. Ал эми акыл эси токтол элек карындашым үчүн элден кечирим сурайм. Ал дагы элдин сын пикирин угуп жатат. Алардын туура жыйынтык чыгарат деп ишенем. Анын үстүнө турмуш жолуна аттанып, үй бүлө курган турат. Эми барын алдын ала акыл калчап иш кылышат деп үмүттөнөм. Караколдо тоноого шектүү катары 19 жаштагы 2 жигит кармалды. Каракол шаарындагы тоноочулукка шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ысык көл ОИБден билдиришти. Июнь айынын ортосунда Каракол шаарынын ички иштер бөлүмүнө Теплоключенко айылынын 18 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында 24 апрелде шаардагы Сейилбакта аны 2 чала тааныш жигити коркутуп, iPhone 13 уюлдук телефонун тартып алышкан. 14 июнда ошол эле балдар коркутуу жолу менен Redmi телефонун тартып алышкан. Материалдык чыгым 75 500 сом түзгөн. Арыз Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды бириктирүү реестрине катталып,
Кылмыш жаза кодексинин 206-беренеси тоноо менен кылмыш иши козголгон. Тергөө ыкчам иш-чарасынын жүрүшүндө кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан шектүүлөр аныкталган. Алар Каракол шаарынын 19 жаштагы тургундары экени аныкталган. Шаардык соттун чечими менен шектүүлөргө карата тергөө иш-чараларынын жүрүшү мезгилинде 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы тандалган. Кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары уланууда.